Саламатсыздарбы, жашоого машыгуучулар, кандайсыздар? Жашооңуздар кандай өтүп атат? Кандай жаңылыктар бар? Каяктан кошуп атасыздар? Бүгүнкү темабыз жашоо. Угулутабы? Угулбай жатабы? Угулбай эле дейт. Assalomu Угулутабы? Александр, угулутабы? Uyg'otadi yaxshilar. Айтат, угулбай жатат дейт го. Мага uyg'otadi yaxshilar. Мында наушник кийишим керек. Меники наушник эмес окшойт мында. Угулду дейт, Окей. Кандай каяктан кошулуп атасыңар? Bishkekdan. Жакшы. Эмне жумуш кыласыңар? Hazır bizdeki ayakta çıkma. Aç koş. Эмеде жүрөсүзбү? Эле авангард. Avangard. Патологунан таныдым да. Bizdin Биздин офиста сыяктуу да. Кайсыл кабинет деген? 404 болчу. Азыр дагы башка жака көчүп атабыз. Yaxshi. Кандай суроолор бар? Азыр мен жана курс боюнча бир тактап алайын деп канча ай болот да? Эми узактыгы канча болот? Биздин курс өзү 3 айлык курс болчу, аны телеграммага коюп койгонбуз 35 сабак. Ал ай жок, ал кааласаңыз бир күндө окуп чыксаңыз болот 35 сабакты. Ал жерде просто уже даяр. Анан кирип эле темага байланыштуу тема угуп, кайра угуп кете бересиз. Телеграмга кошот Чыңгыз мырза. Чыңгыз Жапаров. Ошол жака 0770 521 321ге жазсаңыздар, ошол жерден сиздерге жооп берип, анан группага кошот. Эки түрдүү тренинг бар. Бирөөсү жашооңдун политический дүйнөм, бирөөсү бактылуу үй бүлөнүн сырлары. Канча жаштасыз? 21'de. 21'de. Жакшы экенсиз. Жакшы. Эмне жумуштарбы же студентсизби, окуйсузбу? Азыр студент мен. Студент? Кайсы факультетте окуйсуз? Управление, менеджмент. Жакшы. 4-курспу же? Канчанчы курс? Экинчи курс? Жакшы. Эмне кандай пландар бар? Кандай максаттар бар? Максаттар билбейм, азыр жумуш менен эле болом го дейм. Кандай жумуш? Товар сатмай да. Азыр сатып атасызбы данный момент? Ооба, сатып атабыз. Эме интернеттенби же базарданбы? Ооба, интернеттен. Интернет. Жакшы. Кандай, жакшы болуп атабы? Шүгүр болот, жакшы. Могу жерде бирөө сурап экинчи курска жазылып. Жакшы. Проблема жок, ошо жазууга, особенно сиздин катыша турган сабагыңыз эме экен. Жашооңдун политический дүйнөм, ошо 35 сабакты өтсөңүз, ал жерде көптөгөн эмелер бар. Инсайттар бар, техникалар бар, түшүнүктөр бар. Олар өзгөчө маанилүү, анткени өзгөчө мен ошол биринчи жашоону өзгөртүп аткан убактагы эмоциялар менен жаздырган мында сабактардычы. Азыр аны айтып бер десеңиз айтып бере албайм да, анткени ал убакта жашаганмын да. Өзгөрүүлөрдү, мисалычы, кандай өзгөрүү болуп атат, ошолор өтө маанилүү болчу.
азыр эми баягы эмоциясы жок эле жаш айтып коюшу мүмкүн ошол темаларды, бирок ошол убакта именно мындай болот го адам баягы бир нерсени жаңы үйрөнгөндө, жаңы сезгенде, мисалычы, же сизге окшогон жаш жигиттер бир сүйүп калганда бирөөнү, туурабы? Эмоциялар мындай аябай эме кылат го, күчтүү го ошол убактагы эмелерчи. Ошол сыяктуу болот да. Анан ошол сабактарды өтсөңүз, көптөгөн эме болот, жыйынтыктар болот, анткени ал 2 жыл мурда жазылганбы, 3 жыл мурда жазылган да. Анан көп окуучулар ошол жактан үйрөнүп, жашоолорун өзгөртүштү. Сиз кантип таап алдыңыз Максат Муктаровду? Агай. Мурда эле подписан болчумун да. Курс жөнүндө кийин уктум да, агай. Сиздин видеолорду көрүп, болуп атат. Сизге эмне таасир берди? Кайсы түшүнүк, кайсы техника? Азыр балдар кошулуп эфирден чыгып атпайбы? Мен сизден ушундай мотивация алып, мындай иш баштагантам, айлыкчылыктан чыгам деген сөздөрүчү. Именно мага таандык да, ошол нерсечи. Ошого анан курска жазылып эле мындай кененирээк информация алып, пайда алган жакшы ойлойм. Мындай жаш бирөөлөр, мисалы сиздин жаштагылар болсо, мен жакшы варианттар айтмакмын да, баягындай бир кандай десем, бир партнер же болбосо бир мындай бир босту таап алыш керек да, бир жумуш кылганча, ошого аябай мындай жардам бериш керек ал киши наоборот ошо тажрыйбасы менен, ошо акчасы менен, эме менен поддержка кылат да. Мындай чоң кишилерди эле мындай бир команда издейт. Мисалы мага окшогондордо эме болсо, мисалы өзү баягындай каалап бирдемке кылам дегендерге аябай команда каалайт да. Мисалы менде канча жумуштар бар да турат, мисалычы, мындай бирөөгө айтсам кылып койсо, ал кете берет да өнүгүпчү. Бирок ошондой адамдарга мындай жаштар керек, эме кылгандарчы. Экөө бири-бирине жардам берет да. Мисалы мага эмне жардам болушу мүмкүн жаштардан? Мындай бир канчаган проекти бар. Мисалы мен айтам да, ушундай эме бар дейм. Проект бар дейм, ошону окуп чыгып, билип чыгып, ошо кызыкканына жараша да. Мисалы азыр Metaverse деген, азыр элдерге да айттым. Metaverse деген чыкты. Ошо жер бою ар ким мындай элдер жолугуп сүйлөшүп атат. Инстаграмда сүйлөшүп атпайбы? Ошонун баягындай 3D сыяктуу мындай эме кирет, очки кирет, Oculus. Анан ошо менен ичинде элдер жашайт да, ошентипчи. Бул азыр аябай өнүгө баштады. Бирок баары деле эч ким азырынча биле элек, тем более Кыргызстандагылар NFT баягы эми биткоин эмелер чыкты, алар жөнүндө бир аз кабар бар. Эми кийинки жашоолор ошого кирип атат. Анткени Meta деп өзгөртү го Facebookчу. Ал жакта ошол цифровой жашоонун ичинде ошол кийим кече эмелер да ошондой болот да. Мисалы мындай эмелер болот да, ошо интернеттен алдым, цифровой кийим да, көйнөктү алсам, магазин сырттан да жиберет ошону элечи. Же жер алсам, мисалы жакында эле сатылды, бир Украинадан бир ошо цифровой эменин ичинен сатылды. Ошол жактан эле контракт түзүлдү, алды, блокчейн системасы менен уже болду. Украинада ошо квартира ошо кишиники болуп калды ужечи, ошол сыяктуу. Бул жаңы эме да, эми бизге канчалык тез өнүгөт, бирок мен ойлойм Кыргызстан баягындай мындай башка өлкөлөрдө болуп, азыр завод куруп эме алар деле болот, бирок биз аны аттап өтүп кетишибиз керек да. Аттап өтүп кетишибиз керек. Бир жагынан тил билсеңиз, англисче эмелерчи, ал информацияларга тез жетесиз. Анан экинчиси интернет. Азыр кайтып аткан нерселерге эч кереги жок. Ал жерге компьютер керек болду. График эме кылганда программисттер керек. Же жөн эле ошол, даже программист болсо эле ошол жерге кирип түшүнүп, ошолорду сатып, же азыр ошондой цифровой жерлер сатылат, эмелер сатылат, үйлөрчү. Алып туруп арендага берсе болот. Ошондой нерселерди үйрөнүш керек да, жаштар аз. Мен өткөндө бир 19 жашта бир бала чыкты да. Эми биз убагыбызда, мен азыр 40 жаштамын да, жакында 41 болом. Биз убагыбызда эми Америка чоң нерсе болчу да, Америкага барыш керек. Ал убакта Советский Союз, 80-жылдар, 86-жылдары. Анан ошентип мен Америкага барып келдим да. Менин убагымдагы поколение Америка эми чоң нерсе болчу. Азыр сиздердин убагыңыздар Америка эмес, сиздердин убагыңыздар Марс болуш керек да. Марска барам, Айга учам дегендейчи, уже эмелер бүттү. Же азыр ошол баягы мен айткан Metaverse'дин ичинде Марска эме кылам деп, же жана Metaverse'дин ичинден ошол жерден эме магнат болом депчи, ал жерде эң бай киши болом деп. Ал жерде сиздин улутуңузга да карабайт да.
ал жерде түшүнүлбөйт. Мындай эменин ичинде аватар менен жүрөсүз ал жактачы. Каалаган кийим кийип аласыз, каалаган калпак жасап кийип алсаңыз болот, мисалычы аватарыңызгачы. Анан болду, ал жердеги акчалар, ал жердеги байлык, уже бул жердеги байлар тигил жака өткөндө уже кедей болуп калышы мүмкүн да. Эмедечи, метаверсте. Ошол сыяктуу азыр биз жаңы муунга бир жакшы бир эме да. Баягы оюн ойноп жүрөсүлөр го мындай жаштарчы, ошол именно ошол оюн деген ошол жака келсе, ал жерде уже реальный жашоо башталды да. Алып сатмайлар бар, аны эме баягы эфириум барбы, эфир, биткоин ошолор. Анан NFT деген сөз ошо non fungible token дейт, ошол метаверстин ичиндеги кийим кече бүт нерселер ошол NFT дейт. Ал эмне деген сөз? Анын копиясы жок да. Азыр мисалы могу видеону копия кылсак болот туурабы, канча жолу. Анан сүрөттөрдү копия кылсак болот туурабы. Бирок ал эмеде, ал технологиянын ичинде копия кыла албайсыз. Анткени блокчейн деген система менен иштейт, ал бир эле болот да, алчы башканы аны копия кыла албайт. Биткоин дагы ошондой. Ошон үчүн ал жерде эме болуп атат азырчы. Анткени копия кылса баары копия кылып алат да туурабы. Анда уже бас түшүп кетет да. Азыр ал жерде арткасынан чыгарып койгондой эле да. Купюра акчаны копия кылып чыгарып коет, купюраны чыгарып коет, да баш. Ал жакта басып чыга албайт да. Ал ошол NFT'ни да басып чыгара албайт, ал сүрөттү же какой-то музыканы же эмени ошол баягы жер кылып атпайбы ошол жердечи, цифровой жер. Ошолор. Ошол номерди кайталап койсоңуз агай, Чыңгыз агай деп. 0770 521 321. 0770 521 321. Чыңгыз мырза, Чыңгыз мырза. Чыңгыз мырза, бул жашоо машыгул эмелер боюнча менин Кыргызстандагы өкүлүм, коллегам. Ал ошолорду Чыңгыз мырзага бергем, ал ошо топтойт, эме кылат. Даже эгер кээ коуч болом деп, шакирт болом дегендер бар, алар да ошол жакта эме кылса болот, ошол сыяктуу. Рахмат агай. Ассаламу алейкум. Кандайсыз агай? Жакшы. Агай, менде суроом бар эле да. Мен жакында эле ошо Кытайдан кантип товар алып келишти үйрөндүм. Ооба. Кантип товар алып келишти үйрөнүп, анан товар алып келдим да, биринчи товарларымчы. Кудайга шүгүр, бир аз сатып болду. Анан быйыл жайда, жай каникулда Германияга тапшырып койдум да, Германия жай каникулда иштеп келсем депчи. Эми по-любому бизнес башташ үчүн бир аз капитал керек да. Анан бул жакта мисалы Кытайдан товар алып келгенде башында мисалы бир аз опыт жок болуп калып, кымбатыраак товарлар алып келип алдым да өзүмчө. Кымбатыраак товарларды, то есть арзан товар болсо, вес оорураак болуп калып, кымбатыраак түшүп калдым ага. Анан сиздин оюңузча мен бул жакта ошо Кытайдан товар алып келип иштесем жакшыбы же Германия бир жыл, то есть 3-4 ай иштеп келип, анан кичине капитал менен бизнес баштасам жакшыбы, ошону сурайм эле. Бул жерде эмеде сиз эмнени жакшы көрөсүз? Мисалы, бизнести жакшы көргөн адам ошонун ичинен кирбеп, ошонун ичинен чыкпай жүрө берет да, ар нерсени эме кылыпчы. Бирок мындай бизнесте баягы Германияга барып, эгер возможность барып көрүп, канча жашыңар канчадан? 20да. Эми жаш экенсиз, Германияга возможность болсо барып жер көрүп келсеңиз да болот. Бирок Германияга барып мындай да жашоодо мисалы возможность болсо кылып кете бериш керек. Жаш болсо барып көрүп келе бериш керек. Окуйсуңар, окубайсыңар, башка жактарды карап көрүпчү. Анан эгер бизнеске кызыккан киши болсо, анда бизнестин артында жүрмөсө болот. Смотря эмнеге кызыгасыңар ошол да. Анан бирок Германияда эми мен билбейм, мен өзүм ошо Германияда окудум, Америкада окудум. Эме кылганым эми ар түрдүү да окуп эле койсоң болмок экен деп да ар түрдүү ойлонот. Бирок баары деле тагдыр көрсөткөн нерсеси, өзүм каалаган нерсеме барып турмун, ал нерседе жаман нерсе жок экен да. Азыр немисче билем, анан кийин Германияны билем, бир эме жок да мындай. Германияга каршы, Германия эмне деп баягы Америка деген сөздөр да. Бир нерсеге кызыксаңыздар, Америка, Германия кылсаңыздар, сөзсүз барып ошону биринчи жолу көрүп алыңыздар. Анткени жашооңуздар ошолор менен өтүп кете берет да, баягы Америка барсам. Азыр возможность бар, Германия барсаңыз барып келериңиз. Бирок ал жерде калып, анан ошо ойдон кичинекей акчага иштеп, баягы чоң максаттарыңыздар болбой калса, анда кыйын. Момент шайсың ошого Германия чыгып калса барып келериңиз. Анан мындай нерсе бар да, эгер бир адам чоң иш кылам десе, ошол жерине барыш керек да. Германияга барган киши эмнеден жакшы болот? Германияга барган киши баягындай
жакшы инженер, баягындай эмелер жакшы үйрөнөт. Бизнесте билбейм, Германияда бизнес кылган эгер кылып кете алса, ал жерде да болот. Бирок мен кылып көрө алган эмесмин, ал жерде окуучумун. Анан ошол чет өлкөгө чыккан кишилер баягы эми билбейм, азыр көбүнчө кишилер ошо кыйналып иштеп келип атат. Мында кыйнаган жок. Мисалы кыргыздар үйүндө жашай берип чет элдерди көргүсү келет да, мындай азыр дүйнөдөгү элдер кандай жашап атат сыяктуучу. Ошого кызыгып чыккандар болот да, сөзсүз кыйналгандар эмес. Жакшы экен, сиз көп нерсе үйрөнө бериңиз. Анан аябай умтулуңуз, каалаңыз, ал нерсе болот. Германияга калсаңыз, Германияга барып келе аласыз. Ал эме кылып. Рахмат. Сурооңузга жооп болду. Билбейм, бирок ошондой жооп берет. Жакшы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Менен рахмат. Сиз менен прямой эфирге киргениме мен абдан кубанычтамын. Мен да кубанычтамын. Жаз айынан бери сизди Нурзат Токтосуновдун эмесинен, историясынан көрүп, ошондон бери мен сиздин эми прямой эмелериңизди угуп келем да дайым. Посторуңузду карап. Ошо жакшы. Жаңы жылга чейин болбой калды да, мен сиз менен ушундай прямойго киргенге мечтать этип эле отурат элем. Жумушта болуп калып же башка. Биздин жаңы жыл Ноорузда. Эми мен Россиядамын да, Россиянын жашоосу менен жаңы жыл. Анан ошо кайсыл жериндесиз? Сахалиндемин. Сахалин. Россия тынч элеби азыр? Островда вроде тынч эле. Жакшы. Анан мен агай сизге бир суроом бар да. Мен сиздин бир прямой эфириңизде угуп калганмын да, доказ укпай калганмынбы деп түшүнбөй калдымбы, ошону сурагым келип жүрөт да. Сиз айткансыз да, байдын дагы, кембагалдын дагы, уурунун дагы, ушакчынын дагы алдыга койгон максаттары аткарыла берет деген сөзүңүздү билемин, бирок эмне үчүн аткарылат дегенин укпай калып турмун да. Ушуну мен сизге 4-5 айдан бери берип, бүгүн бердим ушул суроону. Эмне үчүн аткарылат дегенде, бул дүйнөдө закон бар да, мисалы Кудай айтканда каала берейин деген. Бир киши жамандыкты кааласа дагы Кудай ага берет. Анткени ушундай закон коюлган. Ошого айтып атпаймынбы, уурунда иши болуп атат да, туурабы? Ууруларда успешный болуп атабы? Уурдап атат декен, туурабы? Кудай ага мындай запрет койбойт, туурабы? Бирөө-бирөөнү уруп атат, ага да эме кылбайт. Көрдүңүзбү? Бул жерде, бул дүйнөдө адамдардын эркине берген да, эркине определенный дозаны берген. Ошого жараша адам күнөө иштейт, сооп иштейт. Ошого максат койгон киши жакшы, жаман айырмасы жок. Бул дүйнөдө ага жетет да, мындай аябай каалаган үчүн Кудай ага насип кылат. Ошон үчүн Кудай мисалы эгер бир адамды камап турса, анда ал адам күнөө да кыла албайт, соо да кыла албайт да. Бул дүйнө андай эмес да, ошого бул дүйнөдө адам өзү каалап бир нерсесин эгет да. Жакшылыгын да, жамандыгын да эгет. Ошого жаман кишилердин иши болбой калат, жүрүшпөй калат деген нерсе жок. Алар да кыла берет. Анткени бул дүйнөдө шайтан дагы бар да. Шайтан дагы иштеп атат, өзүнүн иштерин иштеп атат. Анан ошол диний жактан келип, мисалы пайгамбарлар келип, элдерди эме кылпайбы? Бул дүйнөдө ошондой болуп чогуу иштейт да. Ошого бул дүйнө экзамен дүйнөсү да. Мисалы эмнени кылсаң, ошону тиги дүйнөдө аласың, мындай сыяктуучу. Диний жактан караганда ошондой. Ошого азыр мисалы сиз Сахалинде жүрөсүз, азыр биз 80-жылдары кыргыздарга айтсак, Сахалинде кыргыздар жүрөт, даже мындай жаш кыз жүрөт десе, биз оюбузга келмек эмес да. Туурабы? Кыргыздар, Сахалин деген ал каякта деген, азыр сиз тиякта жүрөсүз, туурабы? Ушундай болбой турган нерселер деген нерсе болуп кетет да дүйнөдө, туурабы? Ошого сиздин сурооңуз боюнча адам эмне кааласа, ошого жетет. Ошо бирок мен деле визуализация кылганмын го дейм, алыска эле кетким келе берчү да. Максатыма жетти. Ошого аябай алыска кетип калыпсыз да Сахалинге. Менен барасызбы, самолет мененби? Бул жагы только самолет. Анан паромдор. Сахалин кайсыл жагында? Мен жакшы билгеним да Россиянычы. Север жактабы, Сибирде, Владивосток жактабы?
Через Новосибирскке келебиз. Новосибирден Сахалинге чейин самолетто биз 8 сааттан ашуураак учабыз да. 8 Почти сааттан. самолет деле биз до Новосибира 2 болуп бир 10 саат жүрөбүз да, самолеттин өзүндө эле ожиданиялар менен бир почти бир убакыт Азыр кетет. кыргыздар мына түз эфирди көргөн кыргыздар ал жакта эмне бар, бале бар дебейби? Бул жакта сонун жашоо бар. Сахалинде кыйналып жүрөт дейт Кыргызстанда, ошо Сахалиндерде кыйналып жүрөт, иштеп анан ошентип деп өкмөттү жамандап, ошо сиз Сахалинде кыйналып жүрөсүзбү, кыйналбай эле жүрөсүзбү? Жок, мен кыйналбай эле жүрөм. Мен Мына кыргыздар гражданин Россия. Граждан Россия болуп алыпсыз тем более, жумуштар жакшы аякта? Сонун, бул жакта зарплата чем Москва, башка шаарларга караганда жакшы, потому что бул жер остров. Баарыбыз кеттик Сахалинге. Келиңиздер, менин Тихоокеандын эмеси да бул. Барып ошол эме болуп калат. Тихоокеанскийдин морелер, биз морелердин жанындабыз, ошо Тихоокеанскийдин болуп калат да море. Азыр канча, сууктук канча? Быйыл кыш жакшы, жеңил, 15-14 градус болот. Кар көп болчу менин боюмда, негиз мен келген жылдары, а то барган сайын азайып эле кетет кар деле. Жакшы, кубанычтамын. Анда кийинкилерге Сизге дагы. Болуптур, ийгилик каалайм. Сахалинге салам айтыңыздар. Мен кубанычтамын да сиз менен прямо. Мен да кубанычтамын. Болуптур. Жигит, силер коштуңар экинчи? Агай, мен сизге бир суроом бар эле. Негизи сиздин видеолоруңузду көптөн бери көрөм, где-то 1 жылдай болуп калды. Анан сиз көп айтасыз, адам каалаган нерсесине жетет депчи. Бирок ушу дүйнөдө 99% адамдар жетпей калат да ушу ийгиликкечи. Ушу неге жетпей калышат? Значит, ал ишенбейт да агачы, ишенсе жетмек. Анан могул жерде чын. Жок, кандай болгондо ишенич пайда болот агай. Чыңгыз дейт, мени кошуң дейт. Мен сизди прямой кошо албайм. Сиз мага мындай жазышыңыз керек подписка. Анан сизди кабыл кылам да. Мен эмнелерди кошо алам, алар силер кошулам дегендерди эле кошо алам. Ой, дагы кайталап коюңуз сурооңузду. Агай, мына жазган менмин агай, мен жана жазгам сизге. Сөз, анда коштум анда. Окей, айта бериң. Ошо агай. Мындай ийгиликке көптөр ушу жетпей калышат да, эмне себептен? Ишеним жок деп атасыз, бирок кандай пайда болот? Мындайда ийгилик дегенде биринчи ийгилик эмне деген ошону билиш керек да. Азыр ийгиликке жеттиңиз сиз, бирок ал сизге ийгилик эмес болушу мүмкүн. Туурабы? Көптөр дегенде кимдер көптөр? Мындай нерсе бар да, дүйнөдө масса бар. Мындай, кандай десем, аябай көп киши бар. Азыр мисалы президентибиз бир эле, туурабы? Бир эле президент, туурабы? Депутаттар 90 эле, туурабы? А эл канча? Эл 6 миллион, 7 миллион, туурабы? Эл көп. Ошон үчүн определенный жумуштарды көп киши кылганын кереги жок да. Анан баары эле каалай бербейт. Мындай баары эле баягындай умтулуп чоң болоюн деп андай каалабайт. Же билдейт. Ошого обычно жөнөкөй жашоону көп кишилер жөнөкөй жашашат. Бирок жөнөкөй жашоо деле жаман жашоо эмес, жакшы эле жашоо, проблема жок. Эми ийгилик деген ар кимдики. Максат жөнүндө сөз болот да, мисалы үчүн бардык адамдын эле өзүндө биринчи башында максат болот да. Жаш кезинде ошого жеткенге аракет кылат. Бирок көптөр жетпейт да. Мындай ошого каалап кетип аткандар бизди баягы сындырып коюшат да, жеткирбейчи. Мектепке кирсек урушат, экинчисинде отур дейт. Жакшы окуганда только мугалимди угуп калат. Мугалим уккандан кийин мектеп бүткөндөн кийин мугалим жок да, мугалим айта албайт да, эмне кылышты. Анан жашоого өзү келип калат. Анан кимди угам деп жүрө берет ошентипчи. Бирөө айтмайынча кылбайт ушундай да. Ийгилик деген мындай да, азыр сурооңуз аябай туура нерсе, мисалы баары деле ошо каалаган жерине жетпей атат. Неге суроо, туурабы? Биринчи, мисалы кээ бирки өлкөлөр башка өлкөлөргө караганда ийгиликтүүрөөк, туурабы? Ооба. Аларда мындай, аларда да баягы мүйүзү бар болгон үчүн эмес да, туурабы? Алардын эки көзү бар, кулагы бар, туурабы?
Алар мүйүтү болсо же баягындай үч көздүү болсо мондайчы анан булар башкача адамдар экен деп туруп башкача жандыктар экен аларды жактап. Бул жерде баарыбыз да бирдейбиз. Америкалыктар да бирдей, Кытайлар деле бирдей, туура, биз деле кыргыздар деле бирдей. Бул жерде бир эме ошол адамдардын баягындай түшүнүгү, концепциясы баягындай бирдемкени түшүнүп атпайбы, бир нерсеге умтулуусу, анан өзүнө ишенүүсү ошолор аябай көп нерсе камтыйт да бул жердечи. Анан кыргыз жагы тарыхты карасаңыздар, баягындай бийлик, эмелер мындай өтүп турат башкаларчы. Убагында Чыңгыз хан болчу, убагында Манас атабыз болчу, убагында Азиядагы көп эмелер болчу. Анан европалыктар алып кетти, андан кийин азыр американецтер алып кетти, туура ушундай өзгөрүп турат да. Бул жерде ким ошого умтулса, Кудай ошого насып кылат экен да. Сиздин сурооңуз боюнча баары эле успешный боло бербейт деген, баары эле баягындай президент боло бербейт. Ал жагы туура. Анткени андай нерселерде бир эле киши болот, андан кийин аз эле кишилер болот. Эгер сиз ошол аз кишилерге кошулгуңуз келсе, анда күнүмдүк жашооңузду күнүгө эмне кылып атсаңыз, андан башкача нерсе кылышыңыз керек. Мисалы айтасыз. Сиз азыр күнүгө эмне кыласыз? Бир жумуш кыласыз, туурабы? Ошол жумушту кылып эле аягында мен ушу президент болом десеңиз, ал болбой калат. Анткени ал жумуш менен президент болбойт. Ошого бир адам башкача бир результатка жетиши үчүн башкача нерсе кылыш керек. Өмүрүндө көрбөгөн результатка жетиш үчүн өмүрүндө кылбаган нерселерди кылыш керек. Сиз азыр өмүрүңүздө кылбаган нерсени кылып атасызбы? Бир демке барбы ошондой? Бар. Данный момент каяктан чалып мисалы? Ош шаарынан. Ош шаарынан. Не жумуш кыласыз? Жер айдайсызбы? Мектеп окуучусу? Жок, мен окуучумун, окуйм. Кайсы канчанчы класста? 11-классмын. 11-класста. Сиз азыр 11-класста окутасыз, кыялдарыңыз бар, анан тоже эмеңиз бар окшойт. Наразычылык бар окшойт. Жокпу? Наразычылык деле жок, бирок мындай ишенич жогорак болду. Ишенич жок. Вот, кармадым азыр ишенич жок. Кандай болсо ишенич кирет? Ошону сизден сурайын дедим мен да, кандай болгондо ишенич болот, адамда пайда болот. Вот. Siz az 11. klasstasınız, Oş'tasınız, turavı. Bırak kolunuzda ne var? İnternet var, turavı. Var mı internet? Siz yok mu? Var. İnternet mi? Любой saytка kire veresiniz mi? Yok. İnternet olsa kalsanız Amerikan süretlerini görüyoruz da turavı. Mars'ın süretlerini görüyoruz turavı kalsanız. YouTube'ga kire veresiniz turavı. Kızıklı neslerdi görüyorum abi. Hem o kızıkkan dersenizni internetten karab, körüp, үйрөнүп, bilip, oşol jakты kala verseniz, oşol jaka bara veririz. Мындайча жашоо чөнтөгкө жараша болбойт. Эгер жашоо чөнтөгкө жараша болгондо анда баарыбыз чыкпай айылда калмакпыз. Азыр жашоо чөнтөгкө жараша эмес, кыялдарга жараша болгон үчүн жанагы кыз эмне болду? Сахалин аябай алыс экен, туурабы? Мен Кытайда жүрөм, дагы бирөө башка жакта жүрөт. Бирөө Google'да иштеп атат. Бирөө балким азыр Elon Musk менен иштеп аткандыр бир кыргыз. Анан ал дагы Марска учаттыр, мисалы. Же инженерлер мисалы да. Ошол азыр сиз айтасыз да, мында ишенбейсиз. Мына ишенбесеңиз мен турам да, туурабы биякта? Мен деле ошол Ош эмес, даже айыл, Оштун айылынан, Нарай деген айылдан, Көкжардан да. Мен ошол айылда төрөлгөнмүн, ошол айылда өскөнмүн сизге окшоп. Мондай шапкалар кийип, даже мен бизде мал жок, бизде тамеки эгишет эле, мисалычы. Советский Союзда. Азыр мен моңда каршыңызда отурам да, бул эмнеге ишенбей атасыз? Мына сизге окшогон эле кыргыз. Азыр сиз дагы эмне болуп калдыңыз? Жаңы заманда төрөлүп калдыңыз. 11 класстасыз, туура, 21-кылымда төрөлдүңүз. Интернетиңиз бар, Инстаграмыңыз бар. Азыр сиз мага караганда аябай көп успешный болосуз. Анын себеби кантип болот? Мына мен алып атта интернетибиз жок эле, туурабы, акчабыз жок эле. Канча Америкага барам? Туурабы, мен акчасы жок эле Америкага бардым да. Значит, акчасы жок эле болот экен. Азыр машинам бар, ишим бар, эмелерим бар, мисалычы. Значит, буну сизге окшогон сизден дагы сиз азыр Ошто деп атасыз, мен Оштун айылынан чыгып атам да.
Значит, мен ушундайга жетсем, сиз менден да алдысат. Ошого ишеничиңизди андай эме кылбаңыз, наоборот, каалап кылып кетеңиз. Анан бул нерсени сиз кыла албайсыз. Эч ким кыла албайт. Бул нерсени просто адам каалайт, Кудай ошого насип берет. Жолдорго чыгарып бирдемке болот, тиги менен таанышат, анан немис менен таанышат, Германия ушундай. Аларды биле албайм. Кандай тагдыр, кандай себептер берет. Сиз аны ойлонгон кереги жок. Сиз Кудайга ишенесизби? Кудай сизди нөлдөн жаратканбы? Нөлдөн? Жок жерден жараткан туурабы? Сиз жок элеңиз, аны жараткандыңыз, туурабы? Азыр түшүнүп атасыз, түшүнүгүңүз бар, карап атасыз, эме кылып атасыз. Значит, сиздин баягы каалаган максаттарыңызга да жетет экенсиз да, проблема жок. Аны итегине сиз кылбайсыз, Кудай кылат. Бирок сиз Кудайдын койгон законуна баш ийишиңиз керек, сиз ошо каалаган нерсеңизди оюңузда кармап турушуңуз. Эгер аны каалабай калсаңыз, Кудайга күмөн санай баштасаңыз, ал болбойт экен, Кудай мени аяка алып бара албайт экен. Мага акча бере албайт экен десеңиз, анда Кудай да туура айтасың, анда ошондой, сен ойлогондой болсун дейт. Ошого андай кылбаш керек. Күмөн санабаш керек, туура күмөн санаш керек. Мен кыргызмын, туурабы? Бирок жашым сизден улуу, бирок мен эле ошо айылда төрөлгөнмүн, туурабы? Мен интернет чыгып электе, же эми чыгып атканда, Instagram жок убагында Кыргызстандан чыгып кеттим, мисалы. А сиз Instagram бар. Ошо Америкага баргыңыз келсе, Америкадан кыргыздарга жазыңыз. Мен ушундай Америкага баргым келди. Кандай деп айтыңыз, айтып берем. Ошо сыяктуу. Ал жерден информацияңыз болот. Ошон кызыгыңыз көтөрүлөт. Анан ишеничиңиз көтөрүлөт. Карасам, могу айылдык балдар ошо Чикагодо трак айдап жүрүптүр, же Google'да иштеп жүрүптүр, же мага окшогон болсо Кытайда бизнес кылаттыр, ошондой. Анан эмнеге ишенбейсиз? Деп орус десең, макул, орустар иштейт экен, американецтер иштейт экен дейсиз, Кытайлар иштейт экен. Бирок мына кыргыздар кылбайбы, мына Сахалинде жүрөт бир кыз, түшүнүңүзбү? Мен буякта Кытайда жүрөм. Америка, Германияга барып келдим. Азыр сиз спокойно барасыз аяктарга. Ошол ийгилик каалайм анда. Кийинкилерге жоопту суроо берели, жоопту. Баалтырмак жаш. Кийинки кошулгандар сурооңуздар болсо, саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшы, рахмат. Мен сизге суроом бар эле да. Сизди угуп жүрөм, анан сөзүңүз. Эгер сен каалай бер, бирок кантип деген суроого жооп таппа дегенсиз да. Анан мага аябай жагат да ошол. Анан менин кызым врожденный сколиозу бар да. Анан ошону аябай каалайм да, мындай полноценный жашаганын каалайм. Анан элестетем да, мындай жакшы болуп, мындай чоңойгондо, как обычно биздей болуп жашаганын элестетем. Анан элестете берем, бирок кээ бирде мындай подсознанием айтат да, кой, Максатай, бул врожденный да, бул деген сөөк да, деген суроо ичимден чыгат да. Анан ошого дагы көңүл бургум келбейт, бирок ошундай болбой калабы экен деген мындай сомнениям боло берет да. Өткөндө деле жазгам сизге. Ал кандай бираз кандай мен жакшы билбейм да, сколиоз деген кандай? Сколиоз деген бул позвоночник кыйшайып кетет. Анан бул төрөлгөндө эле кыйшайып кеткен экен да. Анан бул 1 жаштан өтүп анан билинет экен да. Азыр мен эми каратып атам, жана бизде Жумабеков бар го, аябай жакшы эме. Ошо 5 жашта алып келесиң деген да. Анан бул азыр баса албайт, жакшы баса албайт көчөгө чыкканда. Анан кичине колдору дагы, сөөктөрү башкача, эми сөөктө да проблемасычы. Анан мен ойлойм да, ошо айтып атпаймынбы, ичимден мындай подсознание деп коебуз го. Бул башкача оору болгондо же тери оору болгондо, балким бул бүтүп же жакшы болуп кетмек да, бул деген сөөк да деп өзүм ичимден эме кылам да. Мындай кылсаңыз болот. Анан жанагы каалай бер, каалаганыңды берет дейсиз го. Кантип, бирок каалаймын деген эмеңизди ошого колдонгум келет да, аябайчы. Колдоңуз. Мындай нерсе айтайын сизгечи. Мындай биринчи жашоону мындай түшүнүшүңүз керек да, мисалычы. Кандай түшүнөт? Сиз бактылуу жашоо деп атасыз да, туурабы? Бактылуу жашоону билесизби? Бактылуу жашоо. Ооба. Азыр мисалы биздин каалаганыбыз бир сезим.
Ал угултабы? Угулбай калды. Кайрадан айтпайсызбы? Мисалы бул дүйнөгө биз дене менен келебиз да, туурабы? Дене менен келебиз, бирок ошол денебиз кылган нерсе же көргөн, кармаган, сезген нерселердин баары мындай рухка бир эме сигнал жиберет, туурабы? Анан биз кубанычта болобуз. Сиз азыр бир нерседе бактылуу болуп сүйүнүп атсаңыз, ал денеңизде бир реакция болобу? Мисалы реакция болот дегенде бир ал мындай сүйүнөс эме кылабыз, бирок аны сезесиз, туурабы? Ооба, ичиңден бир нерсе болот, ооба. Ошол эле дене турат, ичиңиз ушунчалык жаныңыз сыгылат, бирок ошол эле дене бир мындай кыйшыйып же төрт көз болуп кеткен жок, бирок жаныңыз сыгылып атат да, туурабы? Жаныңыздын сыгылганы же аябай бактылуу жашаганыңыз бул денеңиз менен связаныбы, связаны эмеспи? Жок. Денеңиз менен связан эмес. Сиздин бул дүйнөдө аябай каалаганыңыз мындай физический нерсеби же бакытпы, сүйүүбү? Ошол бакыт, сүйүү, бирок ал менин балам болуп атпайбы. Менин балам болуп. Мен айтып берем, аны ага кетпейт. Мындай айтайын да сиздерге. Мен сиз мына концепцияны түшүнгөнүңүздү каалап атам да. Бул дүйнөгө келгенде бир адам ошол денеси менен бакыттарды, эмелерди сезет. Бирок алардын сезгени, адамдын сезгенини биз өлчөй албайбыз. Мисалы, бир көр киши сизден да бактылуу өзүнү сезип атат. Сиздин көзүңүз бар, бирок сизде анча сезим жок. Ал киши сизге караганда бактылуураак жашап атат. Бирок биздин концепция боюнча ал көзү көрбөйт экен деп туруп, ал бактысыз деп биз ойлоп атабыз. Оюңузча ал бактысыз болуп атат. Сиз каяктан билесиз? Кудайдын алар менен отношениясын билесизби? Жок. Жок, билбейсиз. Bir kişi azı misалы аябай бай киши Америкада жүрөт, яхталар бар, сизге карап аябай ичи ачышат. Хотя сиздин денеңиз соо, туурабы? Көзүңүз бар, эме болуп атат, бирок байкуш ушундай үйдө жашайт экен, ушунча тамагы, ушунча акчасы бар экен деп. Кантип майып катары. Туурабы? Анткени анын оюнда сиздин состоянияңыз вообще жаман. Туурабы? Же башкасын алайлы, башкасы бирөө аябай эчтекеси жок, баласы да жок даже, балалуу боло албайт алчы. Жолдошу да жок, эч кими жок, ушундай мындай өз жалгыз жашайт. Ушунчалык баягындай бирөөгө бир эмоциясын бергиси келет да, мисалчы. Ал сизди көргөндө эмне дейт? Ушунун баласы бар экен, туурабы? Мынча бактылуу дейт, ооба. Ооба. Эми караңыз, эми мен сизге эмнени түшүндүргүм келип атат? Siz bir nerseni bir nersege salıştırganda özünüzün oyunuz menен salıştırırlar. Bir. Sizin aytkanınız boyunca eğer kızın mında olup ketse yaşlı yaşayın, baktır yaşayın tutar. Siz kayaktan bilesiz. Siz özünüzle salıştırırsanız da turabı. Bırak al kızınız özünüzle ruh. Kızınızga yaşoğun cama degen informasiya veriyorlar. Al özü baktığıyla yaşamışlar. Hiç kaysı bala, je mayıp olup görüyorsun, cemi olsun, hiç kaçan caşı olsundan naratı koyut. Anken anda tüşünüp yok. Anı sırttaki adam kim? Biz. Yemi, siz jakşı özümüz düşünüşünüz gerek. Özümüzde önüp duruşunuz gerek. Kızınızda problema yok. Sizde problema var. Kızınız hiç kanda dünyaya geldi, kanday olsa kabul kılıp yaşap getirdiler. Siz günü aytasiz, kızın sen şunda oğruysun, sen basabaytan, sen bunda ana aytpаңыз. Siz kızınızga programma kirgizip atasınız. Hem aytpаңыз degende üstüne kılbаңыз. Kızınız en jakşı apam deydi, apam uşunday көрөт, значит men uşunday ekenmin debesi var. Siz özünüzdün kompleksinizi жеңиңиз. Ошого нет рекомендация бересиз, жандай тренингтерге катышып. Siz özүңүздү аябай өнүктүрүңүз. Бул жашоо биз каяктан келдик, неге ушундай болуп атат, ошолорго жооп табыңыз. Динден табасыз, дининен табасыз, сиз өзүңүздү күчтөндүрүңүз.
Sizdin küçüğünüz sırtları fiziki küçüğünüz emez. Sizdin küçüğünüz içinizdeki ruhunuz, seziminiz. Büyük mınday sırttan kelgen emelerge turuştuk ber alsanız, anı Kuday biletini ötüket alsanız korkpoysuz. Anda adam korkpoydu, anda jamandıktan da korkpoydu. Anı da Kuday kontrol. Kuday sizdi, sizden daha жақсы bilir. Sizin kalorunuzdu, Kuday жақсы bilir. Emi sizge trening boluşu mınday. Birincide men sizge aytarım, emi bu mınday jaman kabul albanız bu situasyonu. Anan özünüzdün başınızda çeçkin hareket kılbanız bayağı logikanız menençe. Mınday teri orusu bolsa olmak, diginde olsa mınday olmak. Mınday bir kettin, so adam dili ötüp ketip durau. Anında közü var, asgari özlemez, basıp jüröt, sportsmen, çurkap jüröt, denesi so, bırak yok. Ne oldu? Virüs girdi, acal keldi, ötüp ketdi. Siz jaşoğunuzdu bargan sayın kıynavanız, naborot açınız. Bu jaşoğda kança jaşayız? 100 yıl jaşay alasız mı? Hem Kuday ömür bilse ançalım işte. Kuday bilet. Bu dünyada biz köp jaşay albayız. Bırak bu dünyada biz oşol определенный кыла турган максаттарыбызга жете алабыз да. Эми сиз не кылсаңыз болот? Мен сиздин ордуңузда болсом, мен өзүмдү аябай өнүктүрөт элем. Аябай өнүктүрөт элем. Бул дагы ошол менин кызым сиз айтпайсыз. Ал себеп аны түшүнүш үчүн, ага жардам бериш үчүн мен өзүмдү өнүктүрдүм. Ушунчалык өнүктүңүз, сиздин ушунчалык түшүнүгүңүз, мындай жүрүш турушуңуз, сүйлөгөнүңүз, баардык нерсеңиз аябай көп адамдарга жардам берет. Бир, экинчиси кызыңызды аябай жакшы өстүрөт. Баягы сколиоз же башкача оору бул болбойт, даже рак, мен сизге ракты айтайын. Караңыз, азыр сиздин кызыңызга жардам бере турган научный техниканы айтып берем сизге. Bir adam, özü karаңыз, dünyada defekt bolup körülgөн 5% eкен. Dünyada. Bırak hazır oğru kança prosent? 50%, 70% oğru var. Alar körülgönde oğrulu bol körülbetken. Aga ATNS kirgizetken. Özü savremeyen oşoğu baratken. Emin bunu cengiş için bunun dağı bir zakonu var eken. Eğer bir adam жақшы бол кетеріне, ору аны жық башына, аны еме қыл башына ишенсе, мейден денеге бүт барына сигнал кетеді дағы, ал сигнал бүт гендерге айтады, сосын жақсы дегенде, осы сигнал Америкада жашайды көбіш. Ошон ұққанда, баяғы ішіндегі Ал сен даже қарап қойған өзгере баштайды. Кто это такой вообще? Мысалы, рак болған ошонун айына айығып кеткен. И айығып кеткен. Значит, сиздин оюңуз, сиздин денеңизди контролға. Кыйнап атам десеңиз, денеңиз уже кыйнап атат деп Жазбайт, мен прямой эфирде. Прямой эфирде жазбайт. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Сиздин кыла турганыңыз ошо кызыңызга баягындай бир кандай десем, майып катары отношение кылдыңыз. Полноценный, анткени анын руху бар. Руху балким сиздин рухуңуздан дагы күчтүүдүр. Руху балким сиздин эмеңизден дагы эмедир. Кандай денеси дагы күчтүү, дагы эмедир, мындай сулуудур деген сыяктуу да. Ошого эч ага эме кылбаңыз, бунун баары сиздин каалооңуз менен Кудай бир себепке алып келет. Бирок ал нерсе сиз ойлогондой жакшы басып чуркап жүрүп, мындай болуп калса, ушинтип үйлөнсө, ушинтип турмушка чыкса деген жакшы деген жашооңуз сиздин оюңуз. Ал жакшы болот деген маани кетпейт ал, билбейбиз аны. Сиздин оюңузча сол адамдар барбы? Бүт жагы жакшы, эмне жетишпейт дейсиз, бирок алар аябай жаман жашайт. Урушат, талашат, туурабы? Баласыны кордойт, аялын коргойт, аялы жолдошун коргойт. Мисалда ал жердеги жашоо, ал майыптардын жашоосунан дагы жаман. Анткени ичи аябай жаман. Адам ушунчалык депрессияга өлгүсү келет, мисалычы. Кантип ойлойсуз, ушул жашоо жакшыбы сизге? Ошон үчүн жакшы жаман деген нерсе бул субъективный нерсе. Кудай биздин жашообуздун эң жакшы нерсеси, сиз просто кабыл кылыңыз, нааразы болбоңуз. Аны
жакшыртканга мындай жакшы болом эмес. Сиз просто жакшылыгын каалаңыз, баягыны элестетип эме кыла бериңиз, визуализация кылып туруп эле балаңызга дайыма жакшы отношение кылыңыз. Балаңызга жакшы отношение кылыш үчүн сиз өзүңүздү сүйгөндү үйрөнүшүңүз керек. Сиз өзүңүздү Чоң рахмат. Все равно жолдошуңузду сүйө албайсыз, ошо сыяктуу болуп. Ийгилик каалайм анда. чоң рахмат. Рахмат, чоң рахмат сизге да. Ооба. Заңгыраган үйүңүз. Ооба, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Рахмат, чоң рахмат. Балтыр, ийгилик каалайм, Балтыр. Саламатсызбы? Максат айкын. Жакшы, шүгүр, өзүңүз. Мен да сиздин көп эмелериңизди угуп келем, мындай мотивационный эмелердичи. Анан менде мындай суроо бар да. Бала тууралуучу. Бала эки эмеде, эки менталитетте өсүп калса кандай жолго салыш керек? Кандай менталитет? Орус, кыргызбы же кандай? Орус, кыргыз. Орус эме, анан кыргыздын, биздин кыргыздын көп сөздүк эмелерин жакшы түшүнө албайт да. Өзүм балдарым эмеде окушкан. Россияда бизде жүргөнбүз. Орус мектепте. Анан Кыргызстанга биз азыр Кыргызстандабыз, азыркы учурда. Анан бул жакта окуп, азыр Кыргызстандын көп сөздүк маанилерин даже курска берсемби деген да ой кеткен да, мындайчы. Анан ушул тууралуу кандай? Курска берсеңиз эң жакшы нерсе, проблема жок. Бир. Мындай нерсе да, кандай десем, орус менталитет жаман менталитет деп эсептелбейт. Орустарды деле эсептелбейт, ооба. Орус болуп да өсүп калышы мүмкүн. Ал жерде эме жок. Бир мындай жаман орус болсо тозокко түшөт деген бир нерсе жок, Кудай сактасын. Анда ар кимдин эмесини дискриминация кылган кереги жок. Бирок бул жерде сиздин эме кылганыңыз, коркконуңуз нерсе, орус болуп өсүп калса, кыргыздарга окшоп балким ата энесин карабай калат. Ошондой бир страхыңыз бар. Жок, андай деле страх жок. Үйдө негизи кыргыз тилинде эле сүйлөшөбүз, кыргыз эмедечи. Анан мындай ой жүгүртүүсү ошол кандай десем, түп-түз болуп өсүп калат дегендей мааниде да, например. Ошол бизде эми баягындай бир ошондой түшүнүк бар да, мисалы, орус болуп өсүп калса, болуп калат дегендей депчи, туурабы? Мындай обширныйраак ойлосоңуз, биринчиден мындай, кайсы менталитетте өссө, ал мажбур ошол жакта өсөт, башка кант өсөт, туурабы? Эч деле азыр Россияда төрөлүп калса, туурабы? Бул жердеги суть мындай да. Орус болуп калабы, американец болуп калабы, немис болуп калабы, аны сиз контроль кыла албайсыз да. Анткени сиз Кыргызстанга мурда көчүп келишиңиз керек. Негизи Кыргызстанда жашаганбыз негизи. Эми мен оюмча мындай, сиздин бул жерде эң маанилүүсү эме эмес. Бул жерде аларды кыргызча сөз байлыгы көбөйсүн, кыргызча мамилеси эме кылсын деп сиз жашасаңыз деле ошондой эме болосуз. Балдарыңыз автоматически өзгөрөт ошо жашаган жери. Кыргызстан кетсеңиз ал жерге кыргыздар кошушундай болот. Же Кыргызстанда деле бизде киргиз болуп өскөндөр бар. Сиздин үнүңүз угулбай калды. Алло, угултабы? Алло, угултабы? Үнүңүз угулбай калды гай. Сиздики угултат, бирок меники угулбай калдыбы? Алло. Угулат. Алло, угултабы? Сиздики угултат мага. Үнүңүз угулбай калды вообще. Сүйлөп койсоңуз. Сиздики угулатат, мен угулатам, мен сизди угулатам. Элдер меники угулатабы, угулбайбы, жазып койгулачы, Угулуп жатат дейт. Меники угулатса керек, может, сиздики угулбай калды вообще. Меники сизге угулбай жатат окшойт. Анда сиздин сурооңузга жооп бере берейин. Сиз кийин өзүңүз түз эфирди сактап койсом угуп аласыз. Эми бала боюнча балдарыңыздарда Россияда
орустарга окшоп өсүп калышы мүмкүн, анткени алардын чөйрөсү ошондой. Биздин балдар Кытайда, Кытайларга окшоп өсүп атат.